Мен Маматов Кеңешбек. Şu rayonun 9 ayın turğunuyum. Deydi. Çok 30 gün жұмыстан шыққаным шахтадан. Сонда жұмыс болып келген. Чатақ. Анан военкоматқа келіп, жөнөтөсүңөр барайық деген аналар. Ал тынчып қалды. Керек болса өзі шақырып алып деді. Сиз мурда ошол эме военныйды бүткөнсүз да, армияга баргансыз да? Ошо патриоттук сезим менен барып бизди жөнөт дедиңизби? Кандай? Патриоттук сезимден эл жер үстүнөн барасың, анан жөнүндө барып элең. Эмне болду ал жака? Регистрация кылды, керек болсо өзү чакырып алабыз деди. Анан жана 12 жашар кыз өлгөн болуп мен турсам да алган жок. Өзüm машинамен бардым да қалып кеткен адамдар болса шығарып келейін деп. Барсам постторда солдаттар жоқ. Өз Қырғызстанның территориясында. Şu Бешкен жаққа өткен жерде сай бар. Şu жақта көпірі бар. Жақтан өттім. Ешкім көрінбейді. Бешкенттің постына барсам, ал жерде солдаттар ешкім жоқ екен. Қырғыздың солдаты көрінбейді. Анан арыраак айдап бардым, ешким көрүнбөйт. Анан тынчылекен деп кайтсам, ташкент биздин территорияга өтүп бекинип турган экен. Анан 7-8 солдат автомат менен чыга калды. Токтотту. Эми үйдө турат, сыртка чыга албай атат да. Ошол жерден кезеп турду. Түштөп колдору менен эметти. Эми кыргызча, өзбекче сүйлөй албайт. Орусча сүйлөйт тажиктер. Дети dedi, düştüm kolumda kuralım yok. Kuram olsa atışmak mı var? Düştü o zaman alıp bir de. Hem o 8 soldatın içinde de bir yakışı çıkarttı şey. Anam bir öz kaytarmak oldu dedi, anam yaktan Raçyadan emet kaldı, zadержат. Задержат. Сейчас поедем, dedik, anam ileri geldi, çoğunlar. Geldi, kolu bayladı, gözlüğü taktı. Özüm maşineme saldı, özüm maşineme. Göz görmeden aydap salıp çarşına apar, zastavasına. Zastavasından başka maşineye saldı da özlerin çarşına apardı. Al kaçı degen bileyim. Hem bilemiyorum, çarşılarını özüm yaktı bilem de. Çoğun çarşına aparan geçke karmadı o şeyde soldatlar. Sen ne yapıp жүресің, разведчиксің sen деп. Yani özüm formam военный болса da. Şimdi разведчиктің солдаттар қаяқта қалғаныңар қаяққа жашыңдар деп мен простой эле адаммын дедім. Мен өзім жұмыстарыммен жүрмін дедім. Сен мен азыр өзүңдүн территорияңа кармап кетип атасың сен. Biz bu жақта лейліп алғанымыз уже дейді. Мен ошол кечке чейин ошол сұрақ кичине көз таңып турат, кимиси сабап атат, кимиси деп келе атганын көрбөйсүң. Ошентип бирдеме айттырмакчы да эми алар. Ошондон кечке малынан Гафуровский селосине отделге апарды, ошо шаарга. Артынан милицияханага апарып салды. Ал жактан дагы эле ошол суроолорду берди, силейди деп чакырып алып. Силейдин алдына киргенде анан көзү чечти. Суроо берди. Урган жокпу, мында кыйнаган жокпу? Уруп кыйнаган жокпу? Эми кыйноо болот эми, конечно, ал жерде эми кыйноо болот. Любой жерде. Алар түшсө биздикилерди да кыйнайт го, ошондой эле. Эми службада. Таңып алып турат, ал сен билбейсиң эмнемен урган. Автомат менен урганда билесиң эми. Башка таяк менен урат, резина менен урат, билинбейт ал. Автоматтын кундага тийгенде билесиң. Ал что автомат. Чоң чачына киргенде белки биринчи кармаган солдаттар эчтеке болгондо жок. Алардын бирөөсү кое берем дегенде тактан чоңдор звонок этип калып задержат деп ошол боюнча. Жарадар болгон жери менен мурдунга кичине катуураак деди, башка катуураак деди.
мээңиз денеде кичине баш мээңиз чайкалган. жок чайкалган жок. Колду байлаганда кыса байлап таштаган, кан өтпөй калат. Зым мененби? Зым эмес, жип менен байлаган. Резина айтабы. Резина жипти канчалык бошотсоң да бошобойт. Бошотпойм деген сайын кысып кала берет. Ошол основной кыйналганыбыз ошол байлаган жер болду. Ошол уруп сурак кылат ошол. Военный формада болгон үчүн сен разведка кылып жүрөсүң. Сен ошол жерде биринчилер ошол суроо берди, биринчи кармаганда аз биз чыксак атат. Сен специально жөнөткөн деп ошентет да. Ошо бекинип турат деп. Тиякада ошентип жеткизген, тияктагылар ошо суроону берип атат. Бул мага ашыкча суроо берген жок мага. Жакшы мамиле болду. Переговоры болду деп чечиндирип душ калып келе, душ жуун кылам деп. Жуунтаран тамак ашын берди. Эми өтпөйт аяктан. Тамак ач калып турсаң да өтпөйт. Мен өкүнгөн жерим эле колумда өлүмдөн корккон жокмун, колумда курал жок болуп калды, ошол эле болду. Курал болгондо ошол жерде атышмакмын солдаттар менен. Өзүм өлүп калайын, бирок колго түшпөй атышып өлмөм. Өзүм 6 ай контракт менен Афганистанда границада служба кылгам. Генерал-лейтенант Субанов, Мырзахан Субановго киргенбиз, бир батальон. Өкүнгөн жерим ошол болду. Себеби жанагы ушунчалык күйүп барган жерим 12 жашар Мадина кыздын өлүмү болду да. Мен ушан эме тийген жаш кыздын өлүмү болду. Ошондон өч алуу максатында эле бардым. Өз жарым куралын алып кылармын деген ойдо да негизи.